Assalamu alaikum, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар. Амансыздарбы? Куда кааласа бүгүн мына Орозбек агамды көңүңүздөр билип калдыңыздар окшойт. Академик Ангалияда көптөгөн видеолор тарттым. Карвансарай чайханасына. Ал жерде козу грилдер хит болду. Барып көңүңүздөр жепсиздер, куда кааласа дагында болсо заказ берип, барып аш жеп, отуруп чай ичсеңиздер болот. Академик Ангалиянын видеосун мен комментарийге коюп койгом, кирип көрүңүздөр. Анан Орозбек агам куда калса метро Филинин жанына Карвансарай чайхананын экинчи филиалын ачты. Мына Филинин биринчи выходу. Выходтан чыгып эле оңго кайрылып мына эле басканда пешеходдон аркы көзгө өтөбүз. Мына моунун ичинде туугандар, моунун ичинде чайхана, ушунун ичинде. Куда калса туугандар 14-июль күнү, жума күнү кечки 8ден 10го чейин ачылышы болот. Келип, аш менен шорпо жеп, дуаңыздар берип кетсеңиздер болот. Куда калса мына кыргызымдын пейли экенин деп ар видеодо эле айтам, кенеде эмес ачса дагы мында эл чакырып бата дуу алышат. Негизи могу метродо кыргыздар аябай көп жашайт экен, көбү билбейт экен. Ошондуктан метро Филиде жашагандарга, ушул жакын жерде жашаган туугандарга жөнөтүп коюңуздар. Көптөгөн бир туугандар обедте ачылыш кылсак, комментарий жазды эле. Жумушта болуп биз жетишпей атабыз деп. Мына туугандар, атайын сиздердин суроолоруңуздар боюнча 8ден 10го койдук. Келип, кеңири чай ичип кетсеңиздер болот. Адрестерди мен могу жерге жазып койдум. Парковкалар боюнча негизи бул зданияга жакын жерде бардык парковкалар 40 рубльден экен. Эгер каалоочулар болсочу, анан бесплатный коем дегендерге мына шлагбаумы жок двор. И анан могу домдун арты жактагы домдордо да шлагбаум жок экен. Кенени кесир кое бересиздер. Толугураак маалыматты айтып берейин. Москва Ситинин жанында экен, караңыздар. Третинин боюнда почти мындай айткандачы. Караңыздар. Иштөө убактыларын айтып коеюн. Эртең мененки 10дон кечки 12ге чейин иштейт. Келип, кеңири чай ичсеңиздер болот. Негизи центрлерде өзүбүздүн жердештердин чайханалары жок эле. Келип калсаңыздар, мына туугандар, өтөлүк жүрүңүздөр. Чайхана Карвансарай бул жактан дагы көрүнүп турат. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жерден киребиз. Мына бул жерден. Бисмилла деп. Мына туугандар, бул жер негизи общественный тамактануучу жер экен. Негизи эле 8ден 10го чейин адам азыраак болот экен. Кенени кесир ушул жерлерге чейин отуруп жесеңиздер болот. Мына Карвансарай чайхана мындай до конца басканда да жүрүңүздөр. Ажатканалар да бар экен, айтып коеюн ошону. Мына бул жерде ажатканасы бар мына. Анан Яндексте доставкалар дагы бар экен туугандар. Ассаламу алейкум, Орозбек. Жакшымы, ден солтурун жакшыбы? Сизби? Кепсиздер? Иштеңиз болот абы? Болот, такырым Кудайга шүгүр. Экинчи филиалды чакан кылып ачтыңыздар, куда кааласа. Буюрса экинчи точканы ачтык. Центрге кылыпсыз. Центрге метро Фили, метро 1 мүнөттүк эле жол, 5 мүнөт эмес, 1 мүнөттүк жол. Биринчи выходтан чыкканда солдон жолдун бетинде көргөздүк, аябай жакын экен. Парковкалар ошол эме дворлордун арасына койсо болот экен. Болот. Зданиянын противинде шлагбаум ачык парковкалар бар. Такси иштеген туугандар, обедте мына центрде чайхана жок эле. Өзүбүздүн мекендештерки. Илгери бул жер плов центр болгон экен. Пловтордодан жасап коюпсуздар азыр. Алла разы болсун, аябай жакшы. Биз куурдак заказ берелик анда. 2 куурдак. Болот. Канча мүнөттө даяр болот примерно? 10-13 мүнөттө даяр болот. 10-13 мүнөт. Даяр заказ 2 порция казанка заказ кылыңар. Макул. Могу бейжикти алып, күтүп олтурсаңыздар, 10 мүнөттүн ичинде даяр болот. Биз өзүбүз сигнал беребиз. Заман дөнүккөн, караңыздар. Бейжик бересиңер. Бейжик беребиз. Отуруп турабыз. Олтуруп туруңуздар, тамак даяр болгону менен өзү чакырабыз. Сигнал келеби, эмне болот эми? Сигнал келет өзү. Бул жер өзү самообслуживание экен да, мындай айтканда. Вибрация болот экен мындай болуп. Мына. Тамак даяр дегени. 10 мүнөттүн ичинде даяр болот тамактар. Муну сизге берип коем. Муну бизге обратно берип коесуздар. Өзгөчө экен. Бар жок удобство элибиз үчүн. Алла разы болсун. Бисмилла. Караңыздар. Караңыздар. Булардын баалары канчадан? Баалары 480 рубльдан.
Казан кебабтар. Анан элдер сүйүп жеген балыктар дагы бар экен. Bir porsiyası 650 deyт. Туугандар, караңыздарчы. Досум экөөбүз келди келек. 2 порция айттык. Даамдарыны сиздерге айтып берейин. Бисмилла деп. Нандардын баалары канчадан? Нандар 50 рубльдан. Нандар 50 рубль. Нан свежий өзүдө жаап. Өзгөчө экен, а? Наныңыздар өзгөчө экен. Бисмилла. Өз негизи кыргыздар башка нерселерди реклама кылсак дагы куурдак менен лагман анан мандыга көп басым жасайт экен. Бисмилла. Кол менен урайынчы. Дагы жакшы. Мамкын. Az kıvırdak verdiniz bizge, ha? Güzel. Bizde kursak açıp көрүп аткандар болсо, көрүп жаткандар болсо, метронун жанында сонун экен, чын айтайын, өтө сонун экен. Поддержка болсун, келиңиздер. Агабыз мына бүгүн экинчи күн иштеп баштады. Бул видеону максималдуу түрдө группадан группага таратып коюңуздар. Но Филиде жашагандар билсин, Центрде жашагандар билсин. Москва сізге келіп сүрөткө түшөбүз мына. Эртең мененки 10-дан кечки 12ге чейин иштейт экен. Келсеңиздер, чайхана Карван-Сарай ар дайым сиздердин кызматыңыздарда болот. Чай жана. Тамактарыңызга рахмат. Куурдагыңыз аябагандай жакты, чын айтайын. Эртеңкиге даярдыктар кандай анан, Кудай кааласа? Эртеңки ушу чайхана 14-жылга. 14-жылга буюрса, могу экинчи точканы ачкандын себебинен элдерди ушу ихсанга чакырып жатабыз. Алла разы болсун. Элдердин суранычы боюнча, Исайдын совети боюнча элдер көпчүлүгү суранып атыптыр. Күндүзгү эмес, кечке деп көпчүлүгү суранып атыптыр. Ошонун негизинде кечки саат 8-ден 10го чейин элдерди, меймандарыбызды, өзүнүн туугандарыбызды күтүп алабыз ушул жерде. Где-то канча адам батат могу залга? Сиздин оюңуз боюнча бир 100 адам батабы? 100 адам батат буюрса. Батат. Келип ушул жерди, кыргыз элин толтуруп ушул жерде оштарды таң калтыра турган буюрса келет деген. Биздин канал өтө горячий, ачык айтайын. Ачылыштар боло берсин. Дагында болсо өнүгүп өсө берелик. Анда болсо башка точкаларда ачып, Кудай кааласа. Бул миллионго жакын кыргызга бул бир 20-30 чайхана чынында эч нерсе эмес. Өнүгүп өсө берсин дагы. Ишиңиздер ийгилик туугандар. Тилеген ой максаттарыңыздарга жетишиңиздер. Келерки видеолорун көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Анан кирди чыкты бирөө жарым болуп калса, сүйүнаган номерин постоянно ушул жерге коюп койгонмун. До конца айтайт. Чыккандан кийин келгенден 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорыйдан базан текшерип берет. Альфарттар менен кенен келсе барып келесиздер туугандар. Эртең келиңиздер 14-июль кечки саат 8-ден 10го чейин. Рахмат.